Күндүн урунтуу окуялары жана көрүнүштөрүн камтыган нарын жаңылыктар маалымат программасы назарыңыздарда. Кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана студияда мен Жазгүл Усубалиева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Калк саламаттыгына камкордук. Президент Садыр Жапаров гемодиализ алган жарандардын бөйрөгүн акысыз алмаштырууну тапшырды. Актала районунда 10 дарыгер жетишсиз. Алыскы аймакка ак халатчандарды тартуу үчүн кандай шарттар түзүлүп жатат? Бул комнатада күндүн турам. Бул комнатада болсо Бишкектен келген дарыгер турат. Сафлордун өсүмдүк майын өндүргөн акталаалыктардын аракети. Майдын сапаты жакшы. Эч кандай химия жок. Муз үстүндөгү беттеш хоккей боюнча республикалык турнир Нарын шаарында өттү. Международный дагы өткөрчүбүз. Россиядан, Казакстандан командалар келчи. Быйыл болсо республиканский Караколдон келишти команда, Бишкектен, Атбашы, Жуңгал, Нарын. Өлкө башчы Садыр Жапаров 2023 жылдын 28 декабрында жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган Кыргыз Республикасынын салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам салыктык башкаруу жол жоболорун жөнөкөйлөтүү максатында иштелип чыккан. Сунушталган өзгөртүүлөр менен айрым учурларда электрондук документ түрүндөгү эсеп фактуранын ордуна мындай эсеп фактураны алмаштыруучу документи каралган. Мыйзамда айыл чарба даярдоочу деген түшүнүк киргизилет жана алардын салык ставкасы белгиленген. Соода ишин жүзөгө ашырган жеке жак патенттин негизинде салык төлөө режимин колдонуу укугуна ээ эмес болбой турган мөөнөт 2024 жылдын 1 январынан 2024 жылдын 1 июлуна жылдырылат. Президент Садыр Жапаров гемодиализ алган бардык жарандардын бөйрөгүн акысыз алмаштырууну тапшырды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында жалпы өлкө боюнча бюджеттин эсебинен гемодиализ алгандардын саны 2685 бейтапты түзөт. Гемодиализге бюджеттен 2,5 миллиард сом сарпталат. Бейтаптардын жашоо шарты дагы жакшы эмес. Аларга узак жол жүрүүгө болбойт. Операция 650 миң сомго жакын каражатты талап кылат. Жана бул үнөмдүү болот, деди министр. Азыр кыргызстандык артисттер бөйрөк алмаштыруу боюнча Түркияда окуудан өтүшүүдө. Бейшеналиев түрк тарап менен бөйрөк алмаштыруу операцияларын Бишкектеги Кыргыз-Түрк достугу ооруканасында жасоо макулдашылганын кошумчалады. Эскерте кетсек, 1 февралда эне жана баланы коргоо улуттук борборунун трансплантология бөлүмүндө саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин катышуусунда 22 жаштагы бейтапка биринчи жолу бөйрөктү бекер алмаштыруу операциясы жасалган. Нарын облусунда жыл башынан бери камсыздандыруу полисин 551 адам алган. Камсыздандыруу полисин алган жарандарга жыл бою дары-дармек сатып алууда, ооруканада дарыланууда жеңилдик бекер берилет. Ошондой эле быйыл кош бойлуулар үчүн камсыздандыруу полиси бекер бериле турган болду. Камсыздандыруу полисинин артыкчылыктарын Жипара Насырова билип келген. Сизге азыр полис оформить этип берем. Камсыздандыруу полисин алып жаткан Адамиш Шаршембеков ал 1840 сом төлөп өзүн 1 жылга камсыздандырды. Анын айтымында камсыздандыруу полис менен ооруканага барганда же дарыканага кайрылганда 50%-дан 90%-га чейин жеңилдиктердин болоорун байкаган. Арзаныраак болот экен. Чем 10 күн жатып 8000 сом төлөгүчөктү 1840 сом төлөп страховой полис алып арзаныраак болот. Ар кандай случай болуп калат, ошого да алып больницага көргөнгө арзаныраак болуп жакшы болот экен. Мамлекеттик кепилдиктер программасы аркылуу маалымдамага кирген сальбутамол, ингаляторлор жана преднизолондун таблеткалары 90%-га жеңилдик каралган. Ал эми камсыздандырылган жаран болсо милдеттүү медициналык камсыздандыруу кошумча программасынын алкагында 50%-га чейин жеңилдетилген баада милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен келишим түзгөн дарыканалардан ала алышат. Учурда аталган мекеме облус боюнча 14 дарыкана жана 30 айылдык дарыкана пункттары менен иш алып барат. Камсыздандырылган жарандардагы амбулаторлук шартта 12 базалык лабораториялык изилдөөлөрдү, 42 кошумча изилдөөлөрдүн баары тең, ошо бирок шарт сөзсүз түрдө үй-бүлөлүк дарыгерден жолдомосу болушу керек да, ошо жолдомо болгон үчүн учурда баардык изилдөөлөр акысыз болот. Андан сырткары инструменталдык изилдөөлөр дагы рентгенге 50% жеңилдик, УЗИ изилдөөгө 50% жеңилдик каралган. Чет мамлекеттик жарандары үчүн дагы атайын ушу полис
камсыздандырылган чет мамлекеттик жарандар үчүн атайын полис каралган. Булар үчүн 6 айга алса болот жана 1 жылга алса болот. 6 айга 5955 сомго ала алышат, ал эми 1 жылга 11910 сомго алышат чет мамлекеттик жарандар. Мындан тышкары өткөн жылдын сентябрь айында кепилдиктер программасынын алкагында жаңы токтом чыккан. Анда 10 жашка чейинки жаш балдар, 70 жаштан жогоркулар жана калктын аярлуу катмарындагылар бекер дарылана алышат. Кепилдиктер программасында стоматологиялык жардамга да өзгөртүүлөр киргизилди. Стоматологиялык жардамдын базалык пакети деп коебуз. Базалык пакет бул 70 жашка чейинки пенсионерлерге, 10 жашка чейинки балдарга, кош бойлуулугу боюнча учетто турган аялдарга, камсыздандырылган жарандарга жана социалдык аялуу категория деп коебуз. Ошол социалдык аялуу категорияга да акысыз. Стоматологиялык жардамдын кошумча пакети бар. Ал кошумча пакет социалдык аярлуу категорияга акысыз болот. Бул жана тиштин кариесин, пульпитти дарылоо, камсыздандырылган жарандар үчүн 50% жеңилдиктер менен көрсөтүлөт. Мурун бул камсыздандырылган жарандар 100% прескурантка ылайык төлөчү. Азыркыда ушундай жеңилдиктер каралып калды. Быйыл милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисинин баасына 100 сом кошулду. Ал 1 февралдан баштап күчүнө кирди. Буга чейин 1740 сом болсо, ал эми 1840 сом болду. Аны алган жарандар өз ден соолугу үчүн 1840 сом кымбат деле эмес экенин айтууда. Жипара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Алыскы аймактарга дарыгерлерди тартуу үчүн аларга тиешелүү шарттарды түзүү керек. Бул жаатта Актала райондук дарыгерлердин жалпы практикалык борборунун жетекчилиги жаш дарыгерлер үчүн жатакана куруп берди. Учурда бул жатаканада район аймагына сырттан келген дарыгерлер жашап эмгектенишүүдө. Ак халатчандарга түзүлгөн шарт менен кесиптешим Эсенбек Сталбек уулу жеринен таанышып келди. Алыскы Баткен облусунун Актала районуна келип эмгектенип жаткан Фазил Мураталиев кесиби боюнча кардиолог дарыгер. Жаш дарыгердин бул жакка келип иштеп жатканына жарым жылдан ашык убакыт болуптур. Башында баатырлеп жүрсө, азыр оорукананын жетекчилиги тарабынан бөлүнүп берилген 2 бөлмөлүү жатаканада жашайт. Сыртта квартираларда жүрдү, квартира таппай калып, больницага да жатканга туура келип калды. Ошол сентябрь айынын 15-20 карап, бул жака кире баштадык да толугу менен. Азыр шарты жакшы. Жаш дарыгердин убактылуу жашоосу үчүн берилген жатаканадагы шарт дагы жаман эмес. Ал үй бүлөлүү болгондуктан ага 2 бөлмө берилген. Мындан улам күнүмдүк жашоого керектүү ыңгайлуулуктар түзүлгөн. 2 комнаталуу, мынакей бул жакта азыр стиральный машина коюп алдык. Атайын колуктубузга жардам болсун деп. Мен 2 комнатасында жашайм бул жерде азыр. Мына ушул каарманыбыз жашаган бул жатаканада Актала районуна сырттан келген дагы башка дарыгерлер жашап иштешет экен. Ал эми анда баардык шарттар түзүлүп берилиптир. Маселен, жылуулугу атайын от казан менен жылытылып, ичинен муздак ысык суусуна чейин чыгарылып берилген. Дарыгерлер менен сырттан келген дарыгерлер менен чогуу жашайм. Ушу бул комнатада мен өзүм турам. Бул комнатада болсо Бишкектен келген дарыгерибиз турат. Аркы комнатада да жаш семья келген. Алар турушат. Жатакананын имараты жакында эле ишке берилиптир. Имарат демирчилердин каржылык колдоосу менен курулган. Бул камкордук аймакка жетишсиз дарыгерлерди тартуу максатында ишке ашырылган. Актала ооруканасында эң чоң бир көйгөйлөрдүн бири бул дарыгерлерге жатакана болуп келген буга чейин да. Анан баягы алыс жергесине келгенден кийин бир жакшы бир условияны карайт экен да. Суусу ичинен болсо, жанагындай от жаккан киши болуп берсе деген сыяктуу бир маселелер болот экен. Анан бул ошол эң чоң көйгөй, ушул дарыгерлердин чоң көйгөйү чечилди деген чоң үмүттөбүз да. Аймактагы дарыгерлердин жетишсиздигин жоюуга карата мына ушундай аракеттер көрүлгөн менен дагы деле алардын тартыштыгы бар. Бүгүнкү күндө район боюнча 24 дарыгер жетишсиз. Эсенбек Сталбек уулу, Норuz Абылаев, жаңылыктар, Актала району. Акталада сафлордон өсүмдүк майы өндүрүлүп жатат. Нарын облусунда буга чейин эксперимент катары айдалган сафлор өсүмдүгүн иштетүүгө ишкана жок болгондуктан дыйкандардын мээнети акталбай келген. Жергиликтүү тургундар өз аракети менен май сыгуучу станок жасап, чакан өндүрүш ишин баштады.
Өсүмдүк майын сыгып жаткан бул станокту Баятов айылынын тургуну Талантбек Ажиев айылдаштары менен бирге эски темир тетиктерден кураштырып жасап чыккан. Алгач өздөрү айдаган чакан сафлордон май сыгып байкап көрүшкөн ишкерлер жыйынтыгы жакшы болуп, айылдын кампасында каралбай жаткан сафлорду сатып алып иштетип, ага кошумча өткөн жылы бул өсүмдүктүн жер аянтын кеңейтишкен. Иш башталгандан тарта 30 тоннадан ашык сафлорду иштетишкен. Мурун иштеп токтоп калган станокту алып келип, аны жазап восстановить жетпегендерин таап келип курап иштетип атабыз азыр. Бул баарысы эле бүт колго жазалган, мунун ичи дагы колго жазалган жерлери бар. 4 килограммга 1 литрден берип атат. Анан элдин мактоосунда эле жакшы, даамы жок, жыты жок. Экономичный беркиге караганда. Саатына 30 килограмм сафлорду иштетүүгө кубаттуу бул станоктон 1 тонна чийкизаттан 230 литр өсүмдүк май өндүрүлөт. Алгач сыгылып, андан соң чыпкаланып, сатыка таза май даярдалат. Андан арткан калдыктары малга тоют катары колдонулат. Майдын сапаты жакшы. Эч кандай химия жок. Бул биринчи эле кандай дейбиз, черной деп коебу, ошондой. Биринчи тартылышы, мындан кийин фильтрацияга барат. Өзүнүн технологиясын кичине толуктап келтебиз. Анан мындай азыркы жарайт деген сапатында да ушул этаптар менен элге берүүгө жарайт деген этабында иштеп атабыз да. Чыпкалагандан кийинки мына ушул май чыгат да, мына. Ушундан монтуп келип, анан ушул май чыкты да, мына зыгыр май. Учурда бул чакан өндүрүштөн чыккан продукцияга суроо талап жогору. Себеби майдын сапаты таза, табигый болгондуктан жергиликтүү тургундар кызыгып сатып алууда. Ошондой эле бул өндүрүштү колдоп, себе турган айдоо аянттарын кеңейтүүнү көздөп жатышат. Чыккан жөө эле мындай эч ким кандай алып пайдаланышты билбей эле туруп калган. Муну элдерге жөн эле мындай эле көрсөтсөк, элдер жөө алып өздөрү эле 1000 сомдон 5 литр 1000 сомдон өздөрү алып атат да. Сага мындай неме болсун силерге депчи. Мындай дагы иш алып баргыла депчи. Өзүнөн өзү эле кетип атат. Жакшы эле болот экен. Айда эле болот экен, жакшы эле. Өзүң таза продукция, өзүң өндүрүп, өзүң жеп атсаң жакшы эле да болот. Айыл тургундары өздөштүрүлбөй бош жаткан айдоо аянттарына да сафлор өсүмдүгүнүн өстүрүүнү жаздын келиши менен колго алганы жатышат. Аны менен катар сафлордон май бөлүп алуучу ишкананы чоңойтууну көздөшүүдө. Негизинен бул өсүмдүк суу жетпеген кайрак жерге өсө бергендиктен дыйкандарды көп деле түйшүккө салбайт. Эгер муну иштетүүгө облуста ишкана ачылса, кирешелүү булакка айланат эле дешет айыл чарба адистери. Өткөн жазда Нарын облусу боюнча 245 гектар жерге сафлор айдалса, анын 55 гектары Актала районунда өстүрүлгөн. Бул аталган район сафлордун аянтын дагы 100 гектарга көбөйтүүнү пландады. Норuz Аблаев, Нарын жаңылыктары, Актала району. Көпчүлүк ишкерликти социалдык тармактарда алып барууга ыктады. Доор коомдук фонду чакан бизнес үчүн электрондук коммерциянын жөндөмдөрүн өнүктүрүү долбоорунун алкагында 2 жумалык СММ курсун баштады. Анын алкагында чакан жана орто бизнестеги ишкерлер үчүн электрондук коммерцияны жүргүзүү боюнча электрондук платформа түзүлүп, алар үчүн онлайн сатуунун жогорку тепкичине чыгууга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Аталган электрондук платформа аркылуу Нарын жана Жалал Абад облустары боюнча чакан жана орто ишкерликте баштайм деген 50 ишкер айымга онлайн окутуулар уюштурулат. Кененирээк кийинки материалда. Кичинекей кезимден ушу выпускаларды жазап, жакшы көрүп, кызыгуум артканда Назгүл Өмүрзакова 2014 жылдан бери Кызыл Жылдыз айылындагы жаңы Тилек Чагалдак бала бакчасындагы орус тилчи болуп эмгектенет. Бош убактысында кондитердик азыктарды жасап сатыкка коет. Бирок айылда буйрутма аз болгондуктан продукциясын социалдык тармак аркылуу сатууну колго алып, анын жолдорун үйрөнүп жатыптыр. Биздин каарман чакан бизнес үчүн электрондук коммерциянын жөндөмдөрүн өнүктүрүү долбоорунун алкагында өтүп жаткан СММ маркетинг боюнча бизнес профилинин башкаруучусу деп аталган 2 жумалык бекер курстан өтүп жатат. Айылда болгондо тортко көп айылдыктар жакшы түшүнбөйт. Биздин продукциялар жалаң натуральный нерселерден жазылат. Ошондуктан өзүм баракчамды алдыга алып, уштап клиенттерди өзүмө тартайын деп ушул окууга келдим. Бул окутуулар Нарын мамлекеттик университетинин базасында 17ден 40 жашка чейинки кыз-келиндерге жана айымдар үчүн уюштурулган. Курстун 2 жумасында катышуучулар ишкерлердин базаларында практикалык тажрыйбалардан өтүшөт. Долбоордун максаты ишкер айымдардын санарип билим шыктарын өркүндөтүп, онлайн сатууга өбөлгө түзөө. Ишкер айымдардын социалдык экономикалык өнүгүү программасында салымдарын кошууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Биз бул курстан алгач электрондук почтаны кантип ачуу керек, соцсеттер менен кантип пост чыгаруу керек, анда маанилүү инструменттери кайсы,
копирайтинг деген эмне, аны кантип пайдалануу керек, мына ушул боюнча бизге сабак өтүп атат. Бүгүн биринчи күнү. Абдан көп пайдалуу маалыматтарды алып атабыз. SMM маркетинг боюнча бизнес профилин башкаруучусу курсунан өткөн ишкер айымдар андан ары ишин улантып, жумуссуздуктун азаюусуна көмөктөшө алат. Ошондой эле социалдык экономикалык сферада информациялык коммуникативдик технологияларды колдонуу активдүү жолго коюлмакчы. Аталган долбоор 2022-2026 жылдарга аялдардын ишкердүүлүгүн колдоо жана өнүктүрүү мамлекеттик программасынын максаттарына ылайык Нарын жана Жалал Абад облустук өкүлчүлүктөрүнүн колдоосунда иш алып барып жатат. Азыркы учурда ушу Нарын мамлекеттик университетинин базасында АКШ элчилигинин колдоосу менен SMM окутуусу жүргүзүлүп жатат. Бул ишкер айымдар үчүн жана жаштар үчүн атайын берилген курс. Бул курс 5 күн окутулат. Курста ушу бизнести өнүктүрүү куралы катары онлайн санарип ресурстар боюнча иштер алынып барылат. Ал жерде ошо видеолорду кантип тартыш керек, публикацияны кантип жарыялаш керек, публикация жарыялаада кандай методдорду колдонуш керек, жасалма интеллектти ушу SMM'де кандай колдонушат боюнча дагы окуулар жүргүзүлөт. Долбоор Кыргызстанда АКШ элчилигинин демократиялык комиссиясы тарабынан каржыланып, Доор коомдук фонду жана айылдык консультация кызматынын Жалал Абад коомдук фонду менен өнөктөштүктө ишке ашып жатат. Наргиза Жумадел кызы, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Хоккей боюнча республикалык турнир Нарын шаарында өттү. Спорттук иш-чара лыжа боюнча спорт чебери СССРдин спорт жана дене тарбиясынын отличниги маркум Ташболот Токтосуновдун жаркын элесине арналып жабык муз аянтында старт алды. Оюнга 40 жаштан жогорку курактагы ардагер спортчулар катышып, Бишкек, Каракол, Жумгал, Атбашы жана Нарындан жалпы 5 команда катышып, кызыктуу оюн көргөзүштү. Биринчи орунду Бишкек Локомотив, экинчи орунду Нарын Шумкарлары командасы, үчүнчү орунду Атбашы курама командасы ээлеп, кубок жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Жылыга өтүп келатканбыз. Ушу муз аянтчабыз ачылгандан бери ушу атабыздын атынан жылыга өткөрчүбүз. Атабыз былтыр декабрь айында кайтыш болуп калды. Анан ушунда болсо эстелигине карата дагы өткөрүп атабыз. Мурун международный да кылып өткөрчүбүз. Россиядан, Казакстандан командалар келчи. Быйыл болсо республиканский Караколдон келишти команда, Бишкектен, Атбашы, Жумгал, Нарын. Байге фондун эми 60 миң кылып коюп атабыз. Нарын жаңылыктарынын апта башындагы чыгарылышы мына ушундай окуялар жана көрүнүштөр менен коштолду. Алдыда адаттагыдай эле эртеңкиге күтүлгөн аба ырайынын божомолу. Саламатта калыңыздар.